Эң көп кылган күнөөң кайсы деп устаз менден кечээ сурап атат да устазым. Ойлонуп отуруп аябай уялдым да. Аябай уялдым. Эң көп кылган күнөөм балким кээ бир учурларда апама адепсиздик кылып алат окшойм. Эми адепсиздик дегенде аны кагып силкип урушуп деген эмес, астагфирулла. Кандай дегенде, жана Исранын 24-ндө айтылат го Куранда. Эне атаны карап уф десең эле күнөөкөр болосуң дейт да. А биз болсо ал уфтун түрүн айтабыз да. Ой, апа, мам, уктум. Ай, дедиңби, бүттү күнөөкөр боло берет экенсиң. Ушул жаатта айтабыз да. Вот мама говорит: айжан, там мону кылып койчу, мен жетишпей атам. Уктуңбу, кылбайсың? Ой, уктум, мам. Болду, күнөөкөр болдук. Эми кечке эле айта бересиңби, мам? Күнөөкөр болдук. Мен билем аны. Ой, андай эмес динде. Пожалуйста. Мне захотелось заплакать. То есть мы думаем: ой, мен динди үйрөнүп калдым, анан окумуш болуп атам деп ойлойбуз да. Жок. Сенин адегиң кайсы жерден көрүнөт десе, апаң менен кылган мамилең карап көр, дароо ким экенин билесиң. Атаң менен кылган мамилеңди карап көр, дароо ким. Просто мама пускай скажет 20 раз, просто эле хорошо, 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 хорошо. Ты можешь быть умной, ты можешь быть хафизом, ты можешь быть алимом, но сенден даражасы жогору турат баары бир ата-энеңдин. Ты не можешь им сказать уф. Поэтому мне сейчас очень стыдно. Допустим, я вчера к маме пошла. Я же не могу сказать: мам, мен сага адепсиздик кылат экенмин, мен уф деп коет экенмин. Я просто смотрю и думаю: так, бүгүн эми адеп бузбай кетсем экен, Аллахым алча. Апамдын алдында адеп бузбай, просто дедимби, бүттү адеп бузган болуп атам да. То есть это очень сложно.